Kur'an'da Allah Teala ayet وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَ وَسَاءَ سَبِيلًا. Zınaga жақындабағыла. Әлбетте бұл өте әуерсіз. Bunun жолы жаман. Zınaga түшкен адамдың жашосының жолы жаман. Бара тұрған, жете тұрған жолы жаман. Сөзсіз бұл жамандыққа ұшырайды. Сөзсіз қырсыққа ұшырайды. Сөз ауруға ұшырайды. Сөзсіз бақытсыздыққа ұшырайды. Алла айтып отқаннан кейін шек күмәнсіз бұл. Фахиша, жиркене тұрған нәрсе. Жиркене тұрған нәрсе бұл. Әуерсіз нәрсе. Алла Тағала не деп отыр? Иннаху кана фахиша. Адам жиркене тұрған нәрсе бұл. Қараңыз, зынаның кесепеті ушул насыл бұзылады, тек бұзылады. İslam dininde hifzun nasıl деп қояды. 5 улуу мақсаттың бірісі текті сақтау. Тек қачан сақталады? Қачан ақ неке менен баш қосса, анан сақталады. Зына менен тек сақталбайды ешқачан. Ата теги, уругу, туғандар зына менен сақталбайды. Ошон үчүн dinimizdeki 5 улуу нерсени динди сактаган, акылды сактоо, мал мүлктү сактоо турган, ошонун арасында мына тегин сактоо деген бар. Тегин сактоо. Тектеги сактабай турган болсо, бул зына менен тек сакталбайт. Кудайга шүгүр, өткөнкү сабакта дагы айттык эле, тугандар, зына ушунчалык абийирсиз, ушунчалык жийиркеничтүү амал. Алла субханаху ва таала пайгамбарлардын аялы кафыр болуусун ыра көргөн, бирок зынакор болгон ыра көргөн эмес. Лут пайгамбардын аялы кафыр эле. Нух пайгамбардын аялы кафыр эле. Алардын шариятында уруксат болчу кафыр менен нике кыйуу. Эми караңыз, Нух пайгамбар бейишке, аялы дозокко. Лут пайгамбар бейишке, аялы дозокко. Буну Кур'ан-ы Каримде бул эки улуу заттын аялдарын Кур'анда Алла субханаху ва таала айтып койгон буну. Бирок караңыз эми, ошон үчүн уламалар айтышат, кафыр болушу мүмкүн, зынакор болушу мүмкүн эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын ата тегинен ширк кылгандар бар, исламга чейин. Бирок зынакор болгон эмес. Пайгамбар сөз айткан, менен адам атага чейинки тегимчи, бирөө дагы аягы суюктук кылган эмес. Бирөө да зына кылган болгон эмес. Ошон үчүн туугандар, биз өзүбүздү дагы сактайлы. Бала чакабызды да сактайлы. Кыздарыбыз, чөйрөбүздү да сактайлы. Кур'анда Алла Таала ачык айтып аткан нерсе. Алланын сөзү бул. Бул бир философтун же болсо да бир маданиятчынын сөзү эмес бул. Ааламды жараткан заттын. Зынанын кесепети бири ушул, туугандар, демек насыл бузулуп атабы? Экинчиси кан төгүү күчөйөт. Болгондо жөнөкөй кан төгүү эмес, жиликтеп салуу болот. Устукандап салуу болот. Бул жомок эмес, тарыхка мындай кылып көз салсаңыз, оң жак соң жагыңызга баарын көрөсүз. Бүгүнкү күндө дагы болуп атканын көрөсүз. Бул жөнөкөй нерсе эмес. Кан төгүлөт, кан төгүлөт. Үчүнчүсү кесепети жер титирейт. Жер титирейт бул. Ошончо Алла субханаху ва таала бекер айткан эмес. Чоң күнөөнүн катарына кошуп айткан, ширк келтиргенге, адам өлтүргөндүн катарында зына кылууну кошкон. Ширк келтирүү кечирилбес күнөө. Адам өлтүрүү бүткүл адамзаттын каны төккөндөй күнөө. Эми зына дагы ушундай абийирсиз. Кайсы коомдо жаштары зынадан сак болсо, ошонун келечеги бар. Кайсы коомдун жаштары Кудай сактасын, зынага кириптер болгон болсо, анын келечеги жок. Ал өзүнөн өзү куурап жоголо турган коом ал. Ошон үчүн иншалла биз дайыма эскертип турайлы. Өзүбүздү дагы, коомчулукту дагы. Алла айтат: "Валладина ла яд'уна ма Аллахи илахан ахар, ва ла яктулуна нафса аллати харрама Аллаху илля бил хакк, ва ла язнун, ва ма яф'алу залика ялqa асама, юдаъаф лаху ал'адаб яуман қияма, ва яхлуд фихи мухана." Алла Таалага да башканы шерик кошуп чакырган, башкага да кошо ибадат кылган. Жана адамды, Алла арам кылган адамды жазыксыз өлтүргөн. Жана зына кылган,
мына ушулар ким ушундайларды кыла турган болсо билип койсун, бул өтө чоң күнөөгө жолугат. Алла Таала кыямат күнү азапты эселетип берет буларга, жана кор болуп түбөлүктүү калат. Бекер айтып аткан жери жок. Ошон үчүн иншалла алхамдулилля адам баласынын эми ысык жан, ар бир адам алхамдулилля балагатка толгондон кийин өзүнө жараша кумару бар, эркектин дагы, аялдын дагы. Ошо кумарын кандыруу туура жол менен, ибадат жол менен, Аллага жага турган, ахирет курула турган жол менен ал кайсы экен? Нике. Ак нике менен мусулман адам канча сулуу, канча байбы, эмне болуп кетсе дагы ак нике менен кошулат. Хадистерди окуп жүрөсүздөр, эртең кыямат күнү Алла субхана ва таала мына ушунча узак, миллион километр узак турган күндү 1 милге чейин алып келет. Ал күнү Алла Тааланын аршынын көлөкөсүнөн башка, райымынын көлөкөсүнөн башка эч кандай көлөкө болбойт. 7 түрлүү адамга көлөкө берилет. Ошонун бирөөсү мансаптагы сулуу аял чакырса, зынага абийирсиз ишке чакырса, бул эмне деп жооп берсе, мен Алладан коркомун, бундайга мен барбайм. Ушундай жигитке Алла субханаху ва таала арштын көлөкөсүнөн жай берет дейт. Пайгамбарыбыз айткан сахих хадис, 7-өнүн бирөөсү ушул тугандар. Ай, имандуу адам иманы бар кезинде зына кылбайт ал. Зына кылса анын иманы чыгып турат деген. Пайгамбарыбыз бир хадисте кандай дейт? Кадилла аля раси, башында көлөкөлөгөндө чыгып турат иманы. Кудай сактасын, ошол учурда ажалы келип калса, имансыз өлөрүнүн коркунучу бар да. Ошол учурда келип кала турган болсо. Ошон үчүн иншалла Алла Таалам баары сактасын. Уландысында вала ясриq as-sarih hina yasriq wa huwa mu'min. Ууру дагы момун абалында уурулук кылбайт. Вала яшрабу al-khamra hina yashrабуha wa huwa mu'min. Момун адам момун абалында арак ичпейт. Демек тугандар, мына жердеги зынага айтып атканы, зына кылбайт деп атат. Иманы бар адам зына кылбайт дейт. Иманы бар зына кылбайт. Коркуп жашаш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде келет, 3 түрлүү киши менен Алла кыямат күнү сүйлөшпөйт экен. Аларга рахмат назарын да салбайт экен. Аларды тазалап бейишке да киргизбейт экен. Аларга жанчыдагы азап бар дейт. Бирөө ким экен? Шайху занин дейт. Карыгандагы зынакор адамда. Карыса дагы эми бир уту тиякта болуп калган, дагы эле зынасын таштай элек да. Экинчиси жалганчы бадыша дейт да. Жалганчы бадыша. Үчүнчүсү айл мустакбир, текебер кембагал дейт. Бул хадис Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтканы өтө катуу сөз менен айтты. Саласатун ла юкаллимухумуллаху яуман кыяма. 3 түрлүү киши Алла субхана ва таала алар менен сүйлөшпөйт dedi. Эми сүйлөшпөйт кандай? Алардын эсеби алат го Алла Таала, кандай сүйлөшпөйт? Аларга райымдуу сөз менен, боорукер сөз менен, аларга жакшы сөз сүйлөшпөйт деген сөз. Аларга азап сөзүн айтат ал. Алла Таала аларга карабайт дегени дагы ошол. Бардыгын эле карап турат Алла Таала. Бирок рахмат назары менен карабайт аларга. Вала юзаккихим ва лахум адабун алим. Аларды тазалабайт, аларга жанчыдагы азап. Караңыз, Алла субхана ва таала сүйлөшпөйт деп атат. Рахмат назары салбайт деп атат. Аларды тазалабайт деп атат. Жанчыдагы орта турган азап бар деп атат. Кандай коркунучтуу нерсени пайгамбарыбыз айтты. Ким экен? Азыркы 3 нерсе. Биринчи зынакор чалда аксак. Эми буга эмне үчүн ушу үчөөнү ушундай десе, алымдар айтат да. Эми зына жаштарга дагы мисалы арам го, арам. Чоңдорго баарына эле арам. Бирок эми карыгандан кийин бунда баягыдай жаштык күч деле жок. Экинчисинде бардыгынан алсыраган. Мына өлөйүн деп өзү теңдүүлөрүн бардыгы уже дүйнөдөн кеткен. Ошентсе дагы бул аз карап туруп эсине келбей, ушундай арам нерсеге кадам таштап атат. Ошон үчүн мына азыркы айтылган коркунучтуу бардыгы азаптар айтылат. Экинчиден жалганчы бадыша. Адам эми бирөө коркконунан, бирөө тияктан жалган айтып коюшу мүмкүн. Бирөө бадышага эмне кажет жалган сүйлөгөнгө? Аны ким жакалайт?
Аны ким жакылайт? Ушунча иллат бул жерде күчтүү дейт да. Үчүнчүсү кембагал, ал мустакбир, текебер. Эми кишине бирөө байлыгына текебер болсо керек, шайтанга алдырып. Бирөө дагы мисалы үйүнө, машинесине ага деле болбойт өзү. Бирок мына кембагалга ким койду дейм? Кембагалга ким койду? Мына ушундайларга Алла субханаху ва таала эртеги кыямат күнү булар менен сүйлөшпөйт. Булар менен сүйлөшпөйт Алла таала. Буну ким айтат? Мен айтып аткан жокмун, пайгамбарыбыз айтып атат. Бундайлар менен сүйлөшпөйт Алла таала. Рахмат назарын салбайт Алла таала. Жанчыдагы азап менен азаптайт дейт.